Премьер-министр Жапаров: Сооронбай Жээнбековдун эч кандай кылмышы жок. 12 ноябрда премьер-министр Садыр Жапаровдун маалымат жыйыны өтүүдө. Анын жүрүшүндө, эгерде Сооронбай Жээнбековдун коррупциялык иштерге тиешеси бар экени аныкталса, ал экс-президент статусунан ажырап, жоопкерчиликке тартылабы деген суроо берилди. Эгерде оор кылмыштарга катыштыгы болсо, анда мыйзам чегинде жооп берет. Азырынча эч кандай кылмышы жок, деди Жапаров. Казакстан менен Өзбекстан Кыргыз элине жардам берет. Казакстан менен Өзбекстан Кыргыз элине экономикалык жана гуманитардык жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Казак өлкө башчысынын расмий сайтына жарыяланды. Маалыматта айтылгандай, коңшу өлкөлөрдүн башчылары телефон аркылуу сүйлөшүп, Борбор Азиядагы абалды талкуулашкан. Мамлекет башчылары региондогу абалды талкуулап, туруктуулукту жана коопсуздукту сактоо боюнча биргелешип иштөөгө убадалашты. Казакстан менен Өзбекстан Кыргыз элине экономикалык жана гуманитардык жардам көрсөтөт деп жазылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 29 октябрда Нур-Султан шаарына иш сапары менен барып, казак бийлигинен мамлекеттик бюджетин колдоо, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында акчалай жардам берүүнү өтүнгөн. 5 ноябрь күнү Руслан Казакбаев Ташкент шаарына иш сапары менен барып, Өзбек премьер-министри Абдулла Арипов менен жолуккан. Финпол Тайырбек Сарпашевдин үйүн тинтүүгө алды. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы Тайырбек Сарпашевдин үйүн тинтүүгө алды. Бул тууралуу ишенимдүү маалымат булагы кабарлап, видео жөнөттү. Буга чейин Финпол мамлекеттик кызмат, сот тутуму жана бир катар мекемелердин жетекчилери катышкан коррупциялык схеманы аныктаганы айтылган. Тергөөгө ылайык 2016 жылы президенттин аппаратынын кызматкерлери мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги, судьялар жана сот тутумунун өкүлдөрү соттун чечимдерин жасалмалап, Максим Бакиевке жакын кишилердин мүлкүн камакка алуу чечимин жокко чыгартышкан. Алар муну менен ГЭ ишканасынын кызыкчылыгын көздөшкөн. Аталган факты боюнча Жаза кодексинин 319 беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча кылмыш иши козголгон. Белгилей кетсек, Тайырбек Сарпашев 2015 жылдан 2017 жылдары мамлекеттик каттоо кызматын жетектеген. Садык Шернияз: көз караштар келишсе, Садыр Жапаров менен сүйлөшүүгө даярмын. Маданият тармагынын өкүлү экс-депутат Садык Шернияз 9 ноябрда президенттик шайлоого катышуу чечимин билдирди. Буга байланыштуу биздин редакцияга ага бир канча суроолорду узатып, кызыктуу жоопторду алдык. Президенттик шайлоого катыша турганыңыздын негизги себеби эмнеде? Мен өзүм маданияттын өкүлүмүн, бирок акыркы кездери өлкөдө идеологиялык мүчүлүштүктөр кетип жатат. Биздин мамлекет парламентаризм жолун тандап алган. Эми ал жолдон артка кайтмай болууда. Мен парламентаризмди колдоп келгем жана колдойм. Бул жааттан Өмүрбек Бабановго үмүт арткам, бирок ал дагы өз принциптеринен кайтты. Ошондуктан өлкөмдүн келечеги үчүн идеялардын салгылашуусуна аттандым. Дагы бир негизги себеби Садыр Жапаровдун жаңы багыт алуусунда маданият өкүлдөрүн артка таштап салуусу болду. Башкача айтканда, ал биздин үндү, биздин ойду уккан жок жана биз тараптан ташталган кадамдарды кабыл албай кетти. Демек, сизге кийинчерээк Садыр Жапаров жактан сүйлөшүү демилгеси түшсө, сиз дагы принциптериңизден кайтышыңыз мүмкүнбү? Эгер андай кадам болсо жана биздин көз караштар эске алынса, сүйлөшүүгө даярмын. Жапаровду эч нерсеге карабай өз принциптеринен тайбаган адам катары тааныйм. Ошондуктан ал дагы менин чечимимди туура кабыл алат деген ойдомун. Мен үчүн биринчи орунда президенттик кызмат эмес, парламентаризмди коргоо жана идеялардын күрөшүүнүн маданияттуу түрүн көрсөтүү турат. Буга кошумча көптөгөн аттуу баштуу адамдар менин позициямдын акырына чейин корголушун күтүшүүдө. Демек, мен принциптен тайып орто жолдон кайтпайм. Шайлоого катышуу чечимин жеке өзүңүз кабыл алдыңызбы? Ооба, бул чечимди өзүм кабыл алдым. Дегеле мени менен пикирлеш санаала саясатчыларга акылдаштым. Албетте кеңештер жүрдү, мындан ары да уланат. Шайлоодо жеңишке жетүүгө ишенимиңиз кандай? Сизди колдогондордун көпчүлүк бөлүгүн кимдер түзүшү мүмкүн? Жеңишке жетүү пайызым төмөн экенин билем. Ал эми колдоочулардын көпчүлүгүн интеллигенция өкүлдөрү түзөөрүнөн үмүттөнөмүн. Дагы позицияма жана программама жараша эл мен тарапка ооп кетүүсү ыктымал. Ишеним бар. Программаңыз даярбы? Дээрлик даяр. Учурда юридикалык жана экономикалык жактан жолго салынууда. Шайлоонун таза өтүшүнө көзүңүз жетеби? 30% ишенем. Мурда таза шайлоого болгон ишенич 0 болчу.
Бактыбек Калмаматов президенттик шайлоого катышат. Жогорку кеңеште 5-чакырылышынын депутаты Бактыбек Калмаматов да президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирди. Калмаматов 12 ноябрда Борбордук шайлоо комиссиясына керектүү документтерди тапшырмакчы. Эскерте кетсек, мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоого катыша турган талапкерлердин документтерин кабыл алуу 15 ноябрда аяктайт. Ал эми шайлоо 2021-жылдын 10 январында өтөт. Мурдагы билим берүү министри Каныбек Исаков көз жумду. 12 ноябрда мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков көз жумду. Бул тууралуу маалыматты Турмуш басылмасы анын жакындарына таянып жазды. Алдын ала маалыматка караганда ал пневмониядан улам дүйнө салды. Исаков 2019-жылдын сентябрынан 2020-жылдын 14-октябрына чейин министрлик кызматты аркалаган. Ал 1969-жылы Ноокат районунун Жаңы Ноокат айылында төрөлгөн. Филология илимдеринин доктору, профессор болчу. Министр болгонго чейин Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын ректору болуп эмгектенген. Бизди пресс катчы башкарабы? Текебаев Садыр Жапаров боюнча маселе көтөрдү. 12 ноябрда Ак үйдө жогорку кеңештин жыйыны өттү. Анын башында депутат Өмүрбек Текебаев президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров тууралуу суроо берди. Текебаев кечээ Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарбайм деп жарыялаганын себебин өзү президенттик шайлоого бара тургандыгы менен түшүндүргөнүн айтты. Текебаев жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовго кайрылып, Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруудан баш тарткандан кийин өлкө башчынын ыйгарым укуктарын кимге тапшырыш керек экенин мыйзамдаштырып коюу керектигин айтып, бул маселени күн тартибинде биринчи караш экенин белгиледи. Текебаев: эгерде Садыр Жапаров президенттин милдеттерин аткарбайм деп чечсе, кагаз жүзүндө, жарлык жүзүндө көрсөтүп койсун. Биз азыр биринчи ошону көрүшүбүз керек. Андан кийин президенттин милдеттерин кимге тапшырабыз деп ары бери карап, ушул төрага экен деп, жок дегенде сиз ушул жерде мыйзамга ылайык деп жарыялап, эл дагы бийликтин өткөрүлүп берилгенин көрүш керек да. Мындай мамиле кылганыбыз менин оюмча туура эмес болду. Өлкө бир мүнөттө мамлекет башчысыз калбашы керек. Ушул ишти бүтүрүп койбойлубу же күн тартибиндеги 20 маселе бүткөндөн кийин карайлы деп 21-си кылып коебузбу? Спикер Талант Мамытов: бардык нерсенин өзүнүн процедурасы болот. Бул маселеге да келип жетебиз, бирок өзүнүн тартиби менен, өзүнүн учуру менен. Текебаев: демек президент азырынча милдетин тапшыра элек. Биз пресс-службадан билип калдык да, каяша да, билдирүү да ошонун оозу менен айтылып жатат. Президенттен расмий кабарды качан алабыз? Ошону эле айтып койсоңуз, ким башкарат бизди? Пресс катчыбы же президентпи? Спикер Талант Мамытов: менимче, президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Нуркожоевич бүгүн расмий билдирүүсүн билдирет. Бул боюнча шашпай турсак, анан кезеги келгенде маселени чогуу карап, чечим кабыл алабыз. Президенттин милдетин аткаруу Талант Мамытовго тапшырылат. Президенттин милдетин аткаруу Талант Мамытовго тапшырылат. Бул тууралуу Садыр Жапаров 12 ноябрдагы маалымат жыйынында билдирди. Президенттин милдетин аткаруу жогорку кеңештин төрагасына өтөт, автоматтык түрдө өтөт. Ал эми премьер-министрдин укуктары бул шайлоо өткөнгө чейин токтоп турат. Ага чейин өкмөт башчынын милдети биринчи вице-премьер-министрге жүктөлөт, деди Жапаров.